Туугандар, мен абдан шок болдум. Бүгүн жума намазда окудук. Жумага киргенде эмнеге мен таң калдым. Имам айтып атса, демек пенденин сөзүндө жараткандын кулагында деп коет го. Аллага жеткен болчу. Алладан келген эскертүү. Az уксаңыздар силер да таң каласыңар. Арашан баккан жигиттер деп, байкелер деп имам катуу сүйлөдү, аябайчы. Каяка баратабыз туугандар, билбейм. Эртең фестиваль деген күнү таразага тартышат экен, анын мен терминдерин билбейт экенм. Ошол конкурста акчалай сыйлыктар болот экен. Малдын кулагы боюнча вес, рост деп таразага тартылып, өздөрүнүн ушундай традициялары бар экен. Эми ошондо дейт да, оозуна бир кокуч тузду сала берет экен кээ бир кыйындарчы. А мал да байкуш, мал айта албайт, суусадым деп айта албайт. Таң атканча кыйналат экен. Эртең менен таразага тартам деген күнү ага астына суу койгондо чакалап ичет экен. 9 литрден 10 литрге чейин бир чака сууду жөн ичип коет дейт. Ошону ичирип туруп, аркасынан дейт, көчүгүнөн шланга менен суу куят экен. Эми имам айтып атат, эсиңерге келбейлүү туугандар деди да. Мен ого аябай таң калдым. Эмне мынча таш боорсуңар деди. Эмне мынча малды кыйнайсыңар деди. Аябай обидно туугандар. Айрымдар ушул жерде отурасыңар деди да. Аябай таң калдым да. Кээ бирөө намаз окуйт дейт. Эми мен айтарым дейт да. Ушул жагын кыйын, ушул жактан башыңар иштебей калат дагы, эртең таразага тартам дегенде көчүгүнөн суу куюп туруп, оозунан шланга менен суу куюп туруп, кыйнап малды, анан көз тийбесин деп дем салып коет экенсиңер дейт. Дем салып коюшат экен, көрдүңөрбү? 200 да болчу, 200 да. А пайгамбарыбыздын айткан жери бар да. 200 адамдын жаназасына туруш өзү кыйын деген да. Мен угал аябай таң калдым да. Малды эмне мынча кыйнайсыңар,